изденүүлөрүмдөн, берген суроолордон, ошолорго жооп издегенимден, ар кандай талкуу кылгандан, талдагандан келип чыккан билимдер. Бул жерде жалгыз эле менин өзүмдүн билимимден сырткары дагы кошумча билимдер бар, жандоочу билимдер бар. Сөзсүз түрдө эми бул биз ушундай заманда жашап аткандан кийин ар кандай китептер бар. Изденүүгө жараша жараткан Кудай ошо жол салып бере берет. Ошолор алган китептерден алгандагы билимдер, ошолор менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Бул силерди бир нерсеге үйрөтүү эмес, бир гана бөлүшүү да. Анан билесиңер, илим деген бул илинип келет, ал жерге түшкөндөн кийин биз билебиз, билим болуп да. Анан көбүнчө бул жерде аян менен алынгандар, анан өзүмдүн изденүүмдөн келип чыккан билимдер да. Бул темага кайрылган себеби менин өзүмдүн жашоомдо болгон көйгөйлөрдөн келип чыккан. Анткени биздин тукумда бир нерсе кайталана берген. Ошол нерселер эмне үчүн кайталанат, эмне үчүн болот булар? Негизи эле бала кезде мен бая күнү дагы угуп калдыңар. Бала кезде эмне үчүн сокурлар төрөлөт? Эмне үчүн кулак укпагандар, эмне үчүн дудуктар төрөлөт? Эмне үчүн ажырашуу бар? Эмне үчүн турмушка чыгабыз? Эмне үчүн үйлөнөбүз, кайра ажырашабыз? Эмне үчүн балдар боюнан түшөт? Ушундай суроолор бала кезимден бери эле мени түшөлткөн болчу. Бирок мен дагы кыз болгондон кийин 18 жашымда турмушка ала качып кетишип турмушка чыккам. Анан баарыбыз тең аялдар билесиңер, өзүбүздү күйөөлөрүбүзгө аябай арнап жашайбыз. Ошентип күнүмдүк жашоонун, турмуштун агымында бул нерселердин баары калып кетип, багытым башка жакта болуп калганда. Бирок бул суроолор, бул нерселер каяктан келатканы себеби бар экен. Мунукун убакыт келгенден кийин мен ушул эсептеп көрсөм, ар бир 7 жылда, ар бир 10 жылда мага чоң белгилерди берген экен. Белгилерди берип, ошол суроолордун жоопторун берген экен, бирок мен ошолорду түшүнбөптүрмүн да. Белги деген эмне экенин, анда деген туюм иштебейт, жабык, сезимдериң башка жакта, багыттарың башка жакта, ой толгооң башка жакта. Ошон үчүн тиги белги берилсе деле көңүл бурбаптырмын да. Бирок бир нерсени түшүндүм, ар бир адам 7 жылда, 10 жылда жаңырып турат. Ошого жараша биздин толкундарыбызга жараша, толкун эмоциялар ошолорго жараша биздики жагдайларды түзүп турат экен, ошону түшүнсүн депчи. Анан эми Кудайга шүгүр, тиги өлүм астында туруп ушуну түшүнүп калбай, азыр түшүнүп, жок дегенде артка келаткан, учубузду улап келаткан ушу неберелерге, бала бакыранга бир жакшыраак сөз, жакшыраак кыймыл, жакшыраак бир батаңды, тилегиңди айтып кеткен, бул дагы чоң кызмат. Ошол себептен Кудайга ыраазымын. Ошо азыр эме аң сезим ачылып, туюмум ойгонуп, көкүрөктөгү көзүм толук ачыла элек болсо дагы, бирок ошо ата бабадан келаткан бир касиеттер ачылып атканына миң мертебе ыраазымын. Анан эгерде ушул сабакты угам деп силер келсеңер, демек ата тек ошону каалаган да. Анткени мындай ушул ата тек боюнча сабакка мен 10 жылдан бери ушуну иштеп келем, баары келе бербейт. Ата текте көп тоскоолдор барлар, ата тектин жолунда байланышы жок болгондор келбейт. Бир маселе бар болсочу, ошол көкүрөгү эңсеп, 1 жылдан бери, 2 жылдан бери суроо салып келаткан болсо, ошол кишилер келет да. Манас дүйнөсүнө деле силер жөн эле келген жоксуңар. Ал Манас менен демек түпкү бир нерсеңер байланышыңар бар да. Мен мисалы үчүн Манас сабагына келгеним, мен өзүмдүн чоңтай атам Жапой уулу Тыныбек, бул чоң манасчы болгон. Ошол ата тегимден келатат. Анан эне жагымдан да, ата жагымдан дагы чоң энем алып жетелеп алып келген да, ушу дайыма ошол Манасты. Мен Манасты окуп, 3 түрүн окуп көрдүм, бирок Манастын түбүн түшүнө элек экен. Мен мунун ачылышын таптакыр башкача көз карашта карачу экенмин. Көрсө бул башкача ачылышта экен. Мисалы үчүн мен Максат мырзаны уктум, башкаларды угуп жүрөм да. Анан муну мындай аламдашуу менен дагы караш керек, касиет менен да караш керек, анан философский да караш керек экен да бул нерселердичи. Бүгүнкү силерге айтып бере турган темам көмүскө көйгөй деп аталат. Көмүскө көйгөй деп аталат, же болбосо себептүү мыйзам. Ошол себептүү мыйзам менен көмүскө көйгөй экөө камтып, ошо ата тектин бизге кандай таасири бар, биздин жашообузга ата тектин орду кандай орунду ээлейт, бизге ата тек кантип таасир берет, кандай кылып колдойт. Мисалы үчүн ар бир ата тек 7 атага чейин өздөрүнүн кызматын кылат. Ар бир ата тегибиз өзүнүн эме кызматын кылат да.
Биз бул жарык жашоого келгенден баштап адам өмүр сүрүүдө ката кетирбей койбойт. Тирүү жан болгондон кийин ката кетиребиз да. Бирок ошол кетирген кемчиликтерибиз, каталарыбыз, адашууларыбыз, жаңылгандарыбыздын баары жөн эле калып калбайт. Биздин ошо кетирген катачылыктарыбыз, жаңылганыбыз, адашканыбыздын салмагына, кубатына жараша биздин балдарга жүк болуп калат. Бул баштан өткөн, мен билем мунучу. Ошон үчүн мен коркпой айта алам, бул өтөт депчи. Анан биз эмнеден коркобуз? Биз жоопкерчилик алгандан коркобуз да, ошон үчүн мен анткен эмесмин дейбиз да. Жок, бул бар да. Анан ошол кетирген катачылыктар же адашууларчы бир эле тукумга калбастан оор чоң катачылыктар бул деген бир урууга чейин кетиши ыктымал. Муну кыргыздар көмүскө көйгөй деген. Эми көмүскө көйгөйдүн таасири бул кесепеттер эмне? Бул жолтоолор биздин бактыбызды кыскартат, ийгиликке жеткизбейт, ишенимдерибизди алсыратат, өмүрүбүзгө кыянаттык кылат, беделибизди өстүрбөйт, атыбызды чыгарбайт, дөөлөткө жеткирбейт, тереңдикти таанытпайт. Ушул тоскоолдорду жаратат. Эми бул тоскоолдор каяктан келип чыгат? Эгерде Кудайдын мыйзамына туура эмес болгон иштер болсо, бирөөнүн жашоосуна кыянаттык кылган болсо, зулумдук кылган болсо, кесирлик кылган болсо, адамдын жан дүйнөсүн тебелеп убалга калтырып ыйлаткан болсо, жана башка ушундай сыяктуу Кудайга жакпаган бир иштер болгон болсо, ошол салмагына, кубатына жараша 3 түргө бөлүнөт. Мындайча айтканда, көмүскө көйгөй 3кө бөлүнөт. Оор, орто, жеңил деп. Оор деген, оор менен орто биз байкайбызбы, байкабайбызбы, бул бир эле муундан эмес, бир нече муунга өтүп кетиши ыктымал. Мисалы үчүн, оор көмүскө көйгөй 15 тукумга кетет. Мисалы үчүн, меники ошондой болгон, 15 тукумга чейин өтөт. Орточо болсо бул 7 тукумга чейин өтөт. Эгерде жеңил болсо, бул 3 тукумга чейин. Биз аркасында урпак болуп, ошо ата-бабанын жашоосун улап келаткан урпак катары, тукум катары, биз эмнеге тушугуп атабыз, себебин билбей эле жолубузда тоскоол боло берет. Ал ошол ата тектин жасаган көйгөйүнө жараша, катачылыгына жараша биз билбейбиз, анткени биз эч качан талдап көргөн эмеспиз. Талдаган эмеспиз. Биз анткени өзүңөр байкайсыңар, Советтер Союзунда жашап калдык, ата тектин ким экенин билбей калдык. Азыр даже 60-тан ашкан адамдардан чоң атаң атын ким билсе билбейт. Ошон үчүн биз деген азыр кайра өзөккө кайтуу деген ошолда тамырга байланмайынча адам өзүн тааный албайт. Тамырга байланыш керек, анткени биз тамырдан бүрдөп аткан бактын бутактарыбыз, алаксыбагыла. Анан ошол себептен ошол көйгөйлөрдүн керек болсо, адам ушул жашоодо жашап атып, жашоодо өзүнүн оордун билбей калган болсо, өзүнүн оордун, ыйгарымдуу оордун билбесе дагы, адам аябай көп адашууларда болот. Ыйгарымдуу оор деген, мисалы үчүн, жашоонун өзүнүн ыры бар да. Жашоонун өзүнүн ыры бар. Ал билимде, өсүүдө, кыймылда. Ошол себептен сенин ырың эмнеде? Билимдеби, өсүүдөбү, кыймылдабы талдаш керек да. Бирок адам эч качан жашоосун талдабайт. Анткени кошуна күнөөлүү, күйөөң күнөөлүү, аялың күнөөлүү, балдарың күнөөлүү, ата-энең күнөөлүү, бүт бар күнөөлүү. Эмне себептен ошол чыкты деп суроо бербейт эч качан. Менде суроо болгон. Мен төрөлгөндөн баштап ушул жашка чейин кимге залакам тийди, кимге пайдам тийди? Мен элиме эмне кызмат кылып атам, эмне залакамды тийгизип атам деген суроо болгон. Менин умтулуум эмне, менин эңсөөм эмне, менин каалоом эмне деп суроо бергем. Дайыма суроо берип келгем. Мен киммин деген суроо болгон. Бул жашоодо мен ким менен катар башышым керек, менин айлана чөйрөмдөгү адамдар кимдер, эмнеге мен ошол адамдар менен алакка түзөм деген суроолор болгон. Эмне үчүн мен именно ушул күйөөгө чыктым? Эмне үчүн менин балдарым ушундай деген суроолор болгон. Эмне үчүн менин бир туугандарым ушундай, менин ата-энем эмнеге ушундай? Экөө эки көз карашта жашайт. Атам башкарма, жетим өскөн, жашоого таарыныч менен чоңойгон. Анткени атасы да жок, энеси да жок болуп, бул жашоонун күрөшү менен жашаган да, күрөшү менен.
атын булгабайын, кой атамдын аркасында калган уул болгондон кийин атамдын атын өчүрбөйүн, ошол атамды түрмөгө отургузган кишилерге көрүнөйүн деп жашаган да. Мен азыр ошонун баарын тең талдоо жүргүзгөм да. Менде дагы ошондой болгон. Мен жакшы окугам 11 класска чейин, эме 10 класста комсомол секретарь болгом. Дайыма отчетко барчумун, папам дагы отчетко барчу. Папам съездке барчу, мен дагы съездке барчумун да. Азыр ойлонуп көрсөм, мен папама жагайын деп окуп турмун да. Папама жагайын, папамдын кызы. Анткени мен кенедей кезимде эле папам 4 кызымдын төрөсү деп мен жакшы көрчү да, ушундай. Анткени мен 7 айлык болуп төрөлгөм, өлөт деп, анан киши болгом, түлөө өткөрүп, ушинтип бата алып, анан ошондон папам коркуп калса керек, бул өлүп калат депчи. Ошончо мен мактап 4 кызымдын төрөсү деп ушуну макта берип, ошол мен мээме сиңип калып, мен атамдын атын булгабашым керек деп. Мен даже ала качып кеткенде, аркаман жеңелерим кууп барганда, эрмектин кызы эрден чыгыптыр деп айтат деп мен кетпей койгом да. Ушундай болгондо, эгерде мен ошол жерде жок, бул менин теңим эмес, же болбосо бул менин адамым эмес экен деп кетсем кетип деле калмакмын. Бирок менде ошол ишеним бар болчу, атамдын атын булгабайын дегенчи, азыркыга чейин бар да. Анан ошол себептен ушундай нерселердин баары биздики ата энебиздин баскан тургандары, кыймылдаганын баары тең, бүт баары тең бизге абдан чоң таасирин берет. Ошол себептен мен үй бүлөмдө ажырашуулар болгон. Аялдар эркектерин таштап кетет, имеется в виду жеңелер. Тиги күйөө балдар кыздарды таштап кетет да. Ошондой болгон. Анан башка бирөөнүн баласын багуу деген болгон. Башка бирөөнүн баласын багып алуу, асырап чоңойтуу деген болгон. Ушунун баары каяктан келатканын мен издеп, ошон үчүн санжырамды аябай иликтегем да. Мисалы үчүн Кыргызда көмүскө көйгөйдүн түрлөрүн айта турган болсок, көз, сөз, дуба, каргыш деген бар. Ошолордун эң оору бул каргыш да. Мисалы үчүн, билесиңер, биздин энелерибиз, илгерки энелерибиз өлүмүңдү көрөйүн деген сөздү жакшы көрчү да. Ал деген сенин ыргагыңа жараша, сен өлүгүңдү көрөйүн деп айтканыңчы, башка мына мисалы үчүн, өлүгүңдү көрөйүн деген башка го. Өлүгүңдү көрөйүн деген бул уже каргыш. Сен кара жерге кир, касиетиң ургур, ушундай сөздөр айтылган. Дүмүр, ушундай сөздөр болгон, ушунун баары каргыш. Бирок биз ошону аңдабай, учурга байланыштуу өзүңдүн жагдайыңа туруп турган, өзүңдүн багып турган эмоцияңа жараша ошол сөздөрдү сүйлөй берген. Биз илгертен ата баба сөз багып келген, сөздүн таасы болгон, сөздүн мааниси, тереңи болгон, ошонун баары 70 жылдын ичинде унутулуп калган. Анткени Советтер Союзунда бизге моундай нерселердин баарын киргизип атып, толтура ишенимдерин киргизип атып, ошонун баары унутулуп калган. Ататек бул аябай чоң түзүм, килейген түзүм да. Өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн мындай түзүлүп калган түзүмү бар. Андан чыкканга болбойт. Мисалы үчүн силер Ататек менен байланышыңар жок болсо, ата энеңер менен мамилеңер жок болсо, урук тууганыңар менен мамилеңер жок болсо, силер ошол Ататектин системасынан чыктым деп ойлобой эле койгула. Эч ким чыкпайт Ататектин системасында. Ататектин системасына кандаш болгон бир туугандар, мурунку күйөөсүнөн ичип келген балдары, мурунку аялынан ичип келген балдары, боюнан түшүп калган балдар, боюнан алдырган балдар, ичкен кишилер, киши өлтүргөндөр, кимиси болбосо да алар системада. Биздин акыбыз жок. Сен алкашсың, мен сени менен катышпайм деген акыбыз жок. Эгерде биз ошо бир тууганыбыздын бирөө ичип, ошол бул алкаш, койчу ошону деп айтсаңар, силерди система чабат. Ошол себептен системанын ичиндеги бир туугандарды жаман жакшысы жок. Алардын көтөргөн жүгү бар өзүнүн. Ушул жашоодо аткара турган кызматтары бар. Ошону тааныбагандан кээ бирлери ошондой нерсеге түшөт. Же болбосо ата тегинде касиет кармалбай калса, каргышка калган болсо да ичкилик болот. Бул көп нерсе. Ичкилик экинчиден адам суудан турат. Жашоо бул сүйүү. Эгерде адам жашоону сүйбөй калса, адамда суу түгөнүп баштайт. Ошондо адам ачууга алдырып баштайт. Ошентип ичкиликке көбү берилип кетет. Экинчи жагдай болсо, мурунку жашоосунда туура эмес иштер кылган, бул жашоодо Кудай ошо арак менен сындайт. Үчүнчүсү болсо, Ататекте касиет бар болсо, же болбосо каргышка болгонсо ичкиликтер башталат. Ар бир нерсе жөн эле баштала бербейт, жөн эле боло бербейт. Мен муну точно билем, потому что мен өзүм санжырамды иликтегем. Эми каргыш жөнүндө айта турган болсок,
солтоо уруусунан Төңтөрт деген эме киши болгон экен, Төңтөрт ата деп. Ошол Төңтөрт ата эл башкарган киши болгон экен. Ошондо жанында жүргөн эле жакыны айткан экен. Жаныңда жүргөн эле сени менен коштоп жүргөн адамдардын жүзү бурулсун депчи каргышка алган экен да. Анан Төңтөрт уруусундагылар мына эми деп эле бир беделге жетип, дөөлөткө жетерде, жемишин жээрде эле жанында коштоп жүргөн жакындары жүзүн буруп же болбосо сатып кетишкен экен да. Ошондо Султан би Төңтөрттүктөрдү чогултуп бүт урууну, анан жагдайды түшүндүрүп, анан ошондо ошол каргышты жоюш үчүн тилөө кылган экен. Бул ата бабадан келаткан нерсе. Мисалы үчүн сел алган жерди гүлдөтүш үчүн канча деген биз убакыт анан мээнет кетиребиз. Ошол сел алып кеткен жер такыр болот. Ага эме кам көрүп өстүргөн жерди гүлдөтүш керек да. Ошондой эле ата текти дагы ушундай эме ата тектен келаткан туура эместиктердин баары бизге жолтол болот. Ошонун тереңдигин түшүнүш керек да. Тереңдигин түшүнүш керек. Себеби менде болгон нерсе, мен баягы дагы силерге айтып берген болчумун. Менин 26 жаштагы иним каза болуп калган. Бирок анын 2 бөйрөгү ооруп каза болгон. Анан сот эмеси менен инстанциялар менен мындай келишпестик болгондо жөн эле күнөөнү артышканда баланычы. Анан ошол 1 айга соттошкон, ошондон сабап салыштыр, 2 бөйрөгүн жанчып салганда ошо 26 жаштагы иним каза болуп калган. Андан кийин улуу агамдын кызы каза болгон, андан кийинки байкемдин баласы каза болду, андан кийин ошо баарыбыз биз 8 бир тууганбыз, 4 кыз 4 эркек. Ошол 4-үнчү эркегибиз ошентип каза болду. Анан биздин дайыма кыздарыбыз, эркектерибиз 26-28 жашта бирдеме болуп кырсыктайт да. Ошол мени аябай түшөлткөн. Анан мен сурасам, кыргыздар билесиңер да, жабыл аяк жабыл ойдон калсын, айтылбайт мындай нерселер деп айтпайт го, өлгөндөрдү козгоп эмне кыласың деп. Мен болбой ошо өзүм туулган жериме барып, укуп, чукуп, сурап, диктофонго жазып отурган. Ошондо мен билдим бизде ата тегибизде каргыш бар экенинчи. Себеби менин чоң атам өйдөкү, атын атабай эле коеюн, ошо өйдөкү жактагы аталар манап болгон экен. Манап болуп, анан кул кармаган экен. Эми билесиңер да, кул кармачудан дачы, кул деген эми мындай басымтуу эмес, үйдө жумуш кылган да. Анан ошол бир кул атайын дайыма от жакчу экен да. Анан атамдын бир эле жалгыз кызы болгон экен. Ошол кызы тиги кул менен дайыма ойночу экен. Анан бир күнү ошо от жагып отурганда аркасынан келип кучактап, тиги ойносо, ай отко күйөсүң деп мынтип көсөөнү минтсе, көсө көзүнө кирип кетет экен кыздынчы. Анан атам ошондон каарданып, анан 3-4 кулду жана теминге салып, жиниктирип өлтүргөн экен да. Темин дегенди билесиңер да, мындай тегерек жыгач, мындай жана дөңгөлөк бар эмес, барабан, ошондойдун эле чоңу, ошого уйду байлап мынтип эгиндерди тебелеткен да. Ошого айлантып, жиниктип дегенди билесиңер да, отдышка болуп, дем ала албай ошондон өлгөн экен да. Анан ошондо бир бала 26 жаштагы бала экен, жалгыз бала экен. Анан ошондо чоң энеси кыргаган экен. 100гө жетпе, 100гө жетсең 100гө жетпе, 4төн ашпа деп. Биздин тукумда бир эле бала же 3 эле бала, 4-үнчү бала каза болот да. 25, 26, 28, 30га жетпей ушунда каза болот да. Мен ошону уккандан кийин аябай оозум ачылган. Анан отуруп бир туугандар менен сүйлөшүп, эметсем көбү түшүнгөн эмес. Көптөр сөздөр болгон да, потому что жолдору башка да, мен бир туугандарым дагы. Анан ойлонуп, анан мен касиет кармаган адам катары мен суроо салгам да, эмне кылам дегенде, ошондо менин ошол чоң атам айткан да, коротоло мал эле бир кулга кун төлөнбөй калды эле депчи. Жамандын оозун жаппалам деген да. Анан жол жобосун айтып берген, мен кантип жазашым керек, эмне кылышым керек, кандай кылышым керек, ошентип. Кириңиз. Ошентип, ошол жол жобосун жазадык. Анан аябай бир жаңылыш эмелер бар да. Ушул малды союп койсок эле бүт көйгөйдүн баары чыгып кетет экен депчи. Ал туура эмес. Мындайда көйгөйдү чечиш үчүнчү адам могу жан дүйнөсү менен, жон териси менен сезиш керек.
чын эле сен оорушуң керек, ошо мененчи бир туугандарыңа жүрөгүң ооруш керек. Мен жүрөгүм ооруган, эмнеге ушундай болот деп, мен миллион жолу суроо бергем, эмнеге ушундай болот депчи. Мунун эмесин кантип чечем деп мен аябай ыйлагам да. Ошондой нерсени сезиш керек да. Анан менин жашоом жакшы болуп кетсин деп көйгөй чечкен болбойт. Урук туугандын, балдарыңдын, неберелериңдин, жаныңдагы бир туугандарыңдын ошондой көйгөйү болбосун. Кудай ушул жашоодо, жарык жашоодо бир тоскоолу жок жашоону жашайлы деген ниет менен жасаш керек да. Ал үчүн ошол аталардын жасаган туура эместигин билиш керек. Эгерде ата тек менен байланышыңар жок, эч кимис менен катташпасаңар, эң биринчи силер өзүңөрдү иликтешиңер керек жашооңорду. Эмне тоскоол болуп атат силерге? Эмне тоскоол болуп атат? Мисалы үчүн, азыр бир кишинин эле экинчисин сурасаң, менин карзым бар, ипотекам бар, анан кредитим бар дегенчи суроо салгылат, а менде суроо болгон. Эмнеге кыргыз эли кредитте жашайт деп. Ушундай асыл урпактарбыз, бирок эмнеге биз кредитте жашайбыз? Биздин кредитпи бул? Же башка бирөөнүн кредитин төлөп атабызбы? Өзүңдүн үйүңдүн ичиндеги мамилелердин кеткендери ушул эмнеге карыз болгон үчүн биздин үйдө ушундай ырк кетип атат деген суроолор болгон. Биз талдабайбыз да эч качан. Мен буларды силер менен атайын мындай жан дүйнө менен айтып берип атам. Силер ошону өзүңөрдү көргүлө да. Мен кыйын болгондон эмес, просто иликтөө салган үчүн айтып берип атам да. Анан биздин турмушка чыкканыбыз дагы жөн эле болгон эмес. Мунун баары тең ата тектен келаткан бир маселелерди чечиш үчүн болгон да. Ошол күйөөң дагы сенин бир маселеңди чечкени келген да. Сен күйөөңдүн маселесин чечкени келгенсиң. Бул жөн эле болбойт. Баардыгы тең. Айтып коет го, алам бир кемтиг менен толук деп коет го. Ошо сенин күйөөң сенин бир кемтигиңди толтурганы келген, сен анын бир кемтигин толтурганы келип бир бүтүндүккө келебиз да. Анан көмүскө көйгөйдөн бул жанагы айтпадымбы, эң оор болсо 15 тукумга кетет деп. Биздики оор болгон. Анткени Кудайдын мыйзамы бузулган. Адамдын жаны кетип атпайбы? А биздин акыбыз жок да. Ошол себептен биздики 15 тукумга баратканы да. Мен эсептеп көрсөм 13-чү тукум экен да. Анан экинчи болсо, орто болсо, бул деген уурулук. Адамдын жанына, аброюна кылган кыянаттык кылган болсо, касиетке кыянаттык кылган болсо, ырыскыны тепкен болсо, бирөөнү убалга калтырган болсо, ушак сүйлөгөн болсо, бирөөнү соттогон болсо, ушунун баары орто болуп эсептелинет. Ошол 7 тукумга чейин кетет. Жакшыбы? Жамандай. Анан 3 тукум деле жамандай, 3 тукум деле жаманда. Мисалы үчүн, макул сен бирөөнүн соткасын тартып алдың. Көйгөй эмеспи? Көйгөй бул кийин сөзсүз ошондой болот. Мен ушул эмени түшүнүш үчүн мен абдан көп ушу генетический китептерди окудум да. Аябай көп генетический китептерди окудум, канча лекция жаздым. Бул ата тек биздин денебиздин баары эле ата тектин эс тутуму. Биздин кыймылдаганыбыз, сүйлөгөндөрүбүз, мамилелерибиз, мындай эл менен алышып беришкенибиздин баары тең эле ата текпиз. Өзүңөр деле ойлосоңор, бир үйдө жашап атып, 5 бир тууган 5 башкачабыз. Менде суроо болгон, эмне үчүн башкабыз деп. Көрсө таптакыр башка экен ар жактачы. Эми биздин ата тектин бизге берген таасири дегенде, ар бир ата тек өзүнүн орду бар биздечи. Ар бир. Мисалы үчүн, ал чоң атам чоң энем эле деп коюп атпайсызбы? Жок, алар дагы бизге таасири бар. Ар бир ата тектин. Мындайча айтканда, ата тек тиякта жөн эле бул жашоодон өтүп кетип калып жыргап жүргөн жок да. Жумуштар бар, алардын кызматтары бар да. Ошол кызматтар аркылуу ушул жерде учугун улап келаткан, биздин жарыгыбызды улап келаткан урбактарыбыз жолдон адашпаса экен, биз кетирген катачылыктарды кетирбесе экен деген менен бизге көп жол эмелерди көрсөтөт да. Бул болуп эле келген, бирок биз жашообузда маани берген эмеспиз. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен атайын жазып келдим. Анткени сүйлөп атканда эме кылбай каласыңар. Мен ошон үчүн жай окуп берем, силер жазып алгыла эгер жетишсеңерчи. Эми мен айтып бердим, биз ата тектин түзүмүндө биз биринчи болобуз. Биз биринчи. Мисалы үчүн, планетарных системада күн турбайбы? Ошондой эле биз ата тек үчүн борбор болуп эсептелебиз. Борборбуз да. Эмнеге? Анткени биз жарыкты улап атабыз, жашоону улап атабыз да. Тирүүчүлүктүн белгиси биз.
биз. Ошол себептен биз биринчи турабыз да. Биринчи. Экинчи биздин ата энебиз. Ата энебиз, ата эне бул дагы чоң килейген түзүм да. Мисал үчүн биз мына биз. Бул эки канатыбыз. Оң канат ата жак, сол канат эне жак. Эң биринчи эне жакты айтайын. Эне жак бул жашоо. Эне аркылуу жашоо берилет. Эненин көзү менен бала жашоону тааныйт. Өзүнүн денесин кабыл алат, элдер менен алака түзөт, кесип тандайт, анан учурда жашайт. Эгерде энеси учурду сезип жашабаса, бала учурда өзүнүн ким экенин билбейт. Эгерде энеси жашоого нааразы болгон болсо, бала жашоону кабыл албайт. Эгерде эне өзүнүн денесине кам көрбөй, ден соолугун карабаса, баланын ден соолугу начар болот, денесин жек көрөт. Анан мамиле. Эгерде эненин жашоо менен мамилеси жок болсо, баланын жашоо менен мамилеси жок болот. Ата болсо бул дүйнө. Дүнүйө эмес, дүйнө, мир. Атанын көзү менен бала дүйнөнү кабыл алат. Атанын көзү менен, атанын жолу менен акча табуу жолдору, каналдар ачылат. Бул жашоодо бир некемеге ишенип жашоо. Атаң эмнеге ишенсе, сен дагы ошого ишенип жашайсың. Өсүүбүз, өнүгүүбүз, анан коомдо өзүбүздү алып жүрүүбүз. Ошонун баары ата, анан келечек. Эгерде ата келечектен коркуп жашаган болсо, бала келечегин көрбөйт. Эгерде атанын эч нерсеге ишеними жок болсо, бала эч нерсеге ишенбейт. Эгерде атасы коомдо өзүн алып жүрө албаган болсо, бала өзүн коомдо алып жүрө албайт. Эгерде ата тапкан, ташыганын үйүнө эмес, башка жакка жумшаган болсо, аякта акча каналы жабык болот. Көп учурда менин практикамда консультацияга келгенде, атасы менен энеси ажырашып кеткен балдар келгенде, көбүнчө атасы жоктор. Сурасаң, бул жашоодо каалаганың эмне десе, саякатка баргым келет дейт да, путешествияга баргым келип деп айтат көбүнчөсүчү. Силерге айтып атам, ата бул дүйнө депчи. Атасы менен мамилеси жоктор ушул мамлекеттен кеткиси келе берет. Путешествияга баргысы келе берет. Анткени ата дүйнө. Дүйнөсү жок. Эми ата менен эне ажырашканда эмне болот? Атасы жок балада, дүйнө дагы жок, акча дагы жок, ишеним жок. Жашоодо өз ордун билбейт. Өсү жок, илимге кызыкпайт, ишенгени жок, келечектен коркуп жашайт. Коомдо өзүн алып жүрө албайт. Коомго же агрессивдүү карайт, же болбосо жашынып жашайт. Ошондой эле энени менен баланын мамилеси жок болсо, даже ажырашпай эле чогуу жашап атканда деле, эгерде эне менен мамилеси жок болсо, бул жашоо жок. Жашоо жок да, өзүнүн ден соолугун карабайт, өзүнүн денесин кабыл албайт. Азыр байкасаңар 70% аялдардын баары диета кармайт. Плаванияга барышат, кундалинини көтөрөбүз деп басышат, толтура нерселер жазып атат. Анын баары бүт сырткы, ичте толтура, ал эч нерсе болбойт. Диета 1 айга, 2 айга болот дагы, ичтеги көйгөй тура берет, ал эч качан болбойт. Аялдын карны могу жерге чогулат. Мунака чогулат да. Ошон үчүн бүтүп кете берет ылдыйчы. Ошол себептен энең менен мамилең жок бул, сенин жашоо менен мамилең жок, күйөөң менен мамилең жок, күйөө тандаганда, же болбосо аял тандаганда мамилең жок болот, учурду байкабай жашайсың да. Ошол себептен бул эки канат бирдей болуш керек. Мейли ажырашып кеткен убакта дагы, экөөнүн келишпестиги болгон убакта дагы сага дүйнөнү, анан жашоону берди, экөөнү кабыл алыш керек. Кабыл алып жашаш керек. Дүйнө менен жашоону кабыл албагандан балдарым эмне болуп атат, кыздарым эмне болуп атат азыр, Биз 30 жылдын ичиндегин эле сереп салып көрсөңөр, балдар мээримге, сүйүүгө толгон жок. Толгон жок. Анан мага консультацияга келгендерден прям айтканда 19 жаштагы кызчы, мен энемди атып кетким келет деп айтканда, ушундай нерселер болгон. Анан ошол себептен балдарга өзүңөрдү күнөөлүү сезбей, балдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Анткени силердин, мисалы үчүн биздин ата энебиздин акылынын деңгээли, жашоонун кабыл алуусу, жагдайы башка болгон да. Мисалы үчүн атаң алкаш болсо, сен алкаш болбошуң керек да. Бизде ой толгоо башка болуш керек. Эми жан биз эмне үчүн ата текке келгенбиз? Ата текке эки маселе менен келгенбиз. Жан катары мурунку жашооңдо
бир маселени бүтүрө албай калган болсоң, ошол маселеге окшош маселеси бар үй бүлөнү тандап келет жан деген. Экинчиси болсо ата тек тандоо менен келесиңер. Маселе чечиш үчүн да. Анан ошол ата тектин ичинде системасында жашап алып, ошол маселелерди чечип, жан өзүн өзгөртүп, өсүү үчүн келет. Ошол да биздикичи, жандын келгеничи. Анан ошол ата энеден биздики түшүндүңөр. Демек, биз эки жакты кабыл албасак, биз бир бүтүндүккө келе албайт экенбиз да. Ошол себептен балдар жашоону кабыл алганды үйрөнүш керек. Эгерде сен өзүң мээримге, сүйүүгө толбогон болсоң, кантип балдарыңа мээрим, сүйүү бере аласың? Жок да биздечи, базада, но сенин нар жагыңда чоң аталарың бар, чоң эне, тайне, таяталарыңдан келаткан толтура күч бар да, потенциал деген толтура, ресурс деген толтура. Бир эле точкага байланбай, кой, мен деген момундайдын тукумумун, менде момундай нерселер бар, мен деген Кудай Таала мага кубат берет, ата тегимдин арбагы колдойт, кой, могу маселени момундайдан кылайын деп жоопкерчилик алганды үйрөнүш керек да. Кечке бир нерсеге таянып отуруп алып, анын эмесин күтүү менен жашабайчы. Үчүнчү, чоң ата, чоң энелер. Анан, кстати, бул эмеге эгерде ата энеден кечирим сурайм, ата энеге кайрылам, ата энеге бир өзүмдүн ичимдегини айтам деп өздөрүнө айтпасаңар дагы өзүңөрчө отуруп иштейм десеңер, биринчи күн жакшы да, биринчи күн. Биринчи күнү ата энеңерге кайрылып, айтып, энеке, мен сага учурунда бир капа болдум эле, ошол жөн эле капа болуп атыптырмын, сен мага жашоону бергенсиң да, сен болбосоң кантип жашамак элем деген сөздөрдү айтып, ыраазычылык билдирип, атаңарга да ошентип, мага акыл бергениңе рахмат деп. Анткени ата деген сырткы саясат, эне деген ички саясат. Эне деген бул сенин каныңдан, гениңден келаткан сенин туюмдарың, сенин эмоцияларың, ден соолугуң, ошо эне да. Атаң деген сенин эс тутумуң, инсандыгың, коомдо алып жүрүүң. Бул сырткы да. Анан өзүңөрдү байкоо жүргүзгүлөсүзөр, коомдо кантип алып жүрөсүңөр, эмнени сүйлөп атасыңар, эмнени ойлонуп атасыңар, кандай кыймыл кылып атасыңар, келечекте эмне жөө деп ойлоп атасыңар, учурда кандай сезип атасыңар, өзүңөрдү бутуңарга, колуңарга нааразысыңарбы, эркектер менен, аялдар менен мамилеңер кандай, ушунун баарын талдоо жүргүзгүлө да. Демек, анан бир кемтик тапсаңар, туй ата, менин деген атам келесе болгон үчүн ушинтип жүргөн турбаймынбы? Туй ата, менин энем келесе болгон үчүн ушинткен турбаймынбы деген таптакыр башкача. Андай болбойт. Биз соттогонго акыбыз жок. Анткени биз ошолор берген өмүр менен, ошолор берген жарык менен жашап атабыз да. Ошол себептен. Анан мисал үчүн кесарево болгон балдар, булар деген төрөлсөмбү, төрөлбөсөмбү, төрөлсөмбү, төрөлбөсөмбү деген балдар. Жанагы бойдон түшүп калгандар болсо, бул жашоо дагы, дүйнө дагы мени кабыл албайт дегендер. Эгерде боюнан алдырган болсо, бул абдан чоң туура эмес иш. Бул абдан чоң көйгөй. Себеби мындай да, биз ошол боюбуздан алдырып атканда аялдардын акылы ошондой болчу да, бизге кеңеш айткан киши болгон жок, ошондой учур болду да. Бирок бул биз өзүбүздү актаганыбыз да. Мисал үчүн эне турат, тиги алдырылган бала турат, анан кийин төрөлгөн баласы да. Эне дайыма муну унутуп калып, бул баланы коргой берет, сарсана бага берет. Ушул балагачы сарсана бага, бай баспа, чыкпа, кийбейсиңби, кайда баратасың, нанана дей берет да. Эмне себептен? Мунун түпкү көмүскө аң сезиминде жанды өлтүрдү деген программа бар. Коркунучтуу, бирок бар да. Ошол себептен ошол бессознательно ошол нерсе иштей берет дагы, тиги балага сарсана тарта берет. А бул аборт кылынган бала өлгөн жок, анын жаны. Ал турат, ошо эне менен тиги төрөлгөн баланын ортосунда турат. Мен бар болушум керек болчу деп. Бул баланын энергиясы менен жашайт. Жашап аткан баланын энергиясы менен. Ошон үчүн ден соолугу начар боло берет. Иштери уланбай, кыйналып, ушундай боло берет да. Ошон үчүн эне деген кечирим сураш керек. Жараткан Кудай, сенин мыйзамыңды бузуп жанды кыйгандыгым үчүн кечирим сураймын. О балам, сенин жаныңды өзүңдүн периштелериңе тапшырдым. Мен сага өмүр бою эне бойдон калам, сен мага өмүр бою балам бойдон каласың. Кечир мени. Ошол учурда менин жеткен акылым ошол болчу. Мага эч ким түрткү берип, кеңешке айткан эмес. Учурум ошондой болду деп кечирим сураш керек. А бирок ошол аборт кылган эне жөн эле кылган жок. Демек, түпкү жакта, тайнесинде же чоң энесинде балага болгон бир кыянаттык бар да. Ошол программа ошентип иштеген. Түшүнөсүңөрбү?
Анан эми чоң аталар. Бул биздин чоң аталарыбыз болсо, биздин ички туюм аркылуу бир нерсеге кызыгуубуз, ошо каныбыздан өтүп келаткан биздин чыгармачылыктарыбыз, өнөрлөрүбүз, эгерде ошол жерде бир туюмдуу касиет кармаган энелер болгон болсо, бизге сөзсүз тапшырышат. Бирок аны кабыл алып жашайбызбы, кабыл албайбызбы, бул биздин чечим да. Бирок бул эме ататек, 3-чү ататек ошол энелердин көрөгөчтүгү, туюм касиети болсо бизге өтөт. Анан биздин ушу болгон нерсенин баарын кабыл алуубуз ошол жерден келет да. 4-чү аталар. Азыр көп жерде байкасаңар, жанагы игрылар чыгып атпайбы? Лила, Балекет Пайдыбан дегендердечи. Ошондо айтат го, сенин жашооң, бизнесиң, ден соолугуң, колесо, удачи дегенди ойнотуп атышпайбы? Вот ушул 4-чү аталарда. 4-чү аталар вот именно колесода. Сенин ден соолугуңдун, ишиңдин, жагдайыңдын, коомуң, эл менен болгон мамилеңдин баарынын шайкештикке алып келип турган ушул жер. 4-чү аталарда. Бул жерде 16 адам болуп атпайбы өзүңөр? Ой, 8 адам болуп атабы? Ошо анан ушул жерде эгерде мындай байлык топтогон чоң аталар же тай аталар болгон болсо, ошолорду бизге сөзсүз түрдө ырыскы катары тапшырып кеткен. Ырыскы деген сөздү түшүнөсүңөр да? Ырыс деген башка, ырыскы деген башка. Ырыс деген бул биздин ата бабабыз башын канжыгага байлап, кан төгүп, жерди, сууну, жанын аябай сактап калган биздин мурас болуп калган тоо таштарыбыз, сууларыбыз, тилибиз, салтыбыз, дилибиз, ушунун баары ырыс болуп эсептелет. Ырыскы ошол ырыстын ичинен бөлүнүп берген сенин ден соолугуң, ата-энең, бир туугандарың, өзүңдүн эмгегиң менен тапкан үйүң, машинең дегендей, ошонун баары ырыскы болуп эсептелет. Касиетиң, мал жаның, ошол ырыскы болуп эсептелет да. Ошол ырыскыны өзүңдүн атаңда ырыскысы көп болгон киши болгон болсо, байлыгы болгон кишилер болсо, биз укумга сөзсүз түрдө калтырып кетет. Биз аны байкабайбыз. Мен өзүм таптым машинени, өзүм алдым үйдү, өзүмдү деп кимдин аркасынан келатканын билбейбиз да. Анан ушул жерде булар биздин күчтүү коргоочуларыбыз. Анан мисал үчүн аялдык сулуулук, аялдын келбеттүүлүгү, ушул жерде мындай келбеттүү, сулуу аялдар болгон болсо, бул генетически бизге да өтөт да. Келбетин караган, сулуулукту караган, Наргизадай болгон, өздөрүн караган ушундай аялдар жаралат да. Эгерде ошондой энелер бар болсо ушул жердечи, анан аялга аябай жакшы мамиле кылган болсо, аялдар баалуу болсо, ошол жерде бизде өзүбүздү бааны көтөрө турган бизде бар. Ошолчу просто биз аны басып салганбыз да. Анан бул эгерде ушул жерден өзүңөргө келбет, күч кубат, атактуулук, ийгилик сурасаңар, бул аталарга 5-чү күнгө кайрылсаңар болот. Бул 4-чү аталарга. Планетасы Венера болот. Ошо сүйүү да. Ошо. Эми 5-чү аталар. Бул жерде 16 адам болуп атат. Ушул 5-чү ата менин өзүмдүн туюмумду иштеткенде мен ушул 5-чү аталардын перерождениясын деп сезем да, өзүмдүчү. Себеби жанагы көйгөй болгондо, ошол көйгөйдү чечкени келгениме мен түшүнгөм да. Жөн эле эмес да, мисалы үчүн мен 7 бир тууганым, 8 бир тууганымдан мен эле аттан эле эмнеге мындай болгон дегенчи, мен ошону түшүнгөм да. Атам өзүнүн катачылыгын мен аркылуу айтып атканын түшүнгөмүн да. Ошонучу, ошол себептен мен ушул 5-чи уровендеги аталардын эмесин көйгөйүн жоюп, агартууга алып, анан ошол ишти оңдогону келген экенин түшүнгөм да. Ошонучу, бул жерде эмне болгон? Эгерде Кудайга жакпаган иштер болгон болсо, же тескерисинче Кудайга жаккан иштерди кылган болсо, бул аталар бизди адашуудан, жаңылуудан, жеңил ойлуктан аябай коргойт да, биздичи жетелеп турушат. Анан ушул жерде аталар балдарына акыл айтпай калган болсо, ошол тукумга кетет, акылы жок балдар төрөлөт. Ошол себептен мындай байкагыла да, баарын тең иликтегиле. Кандай болуп атат? Анан өзүңөр акылдуу болуп, анан тетиги келесо, тети кубаттын баласы, ушу келесо деп айтпагыла да. Просто ошондой балдар бар экенин байкайсыңар да. Анан могу жерден кемтип кеткен турбайбы? Эми булар деле атайын барып алып келесе болгон эмес да, Жагдай ошондой болду.
ошол учур болуп калды. Мисалы үчүн мен түшүнөм, ошол чоң атам жанагы кулду эметип алганда мындай неадекватный болгон болуш керек ошол моменттечи, ачууга алдырган да. Көрдүңөрбү? Анан ошондой болуп калган. Бирок кээ бир аталар ушундай жасаган ишинчи акылы менен сезип, көкүрөгү менен сезип турса дагы ошону оңдогонго кубаты жетпей өтүп кеткен болот да. Ошол деле бизге калат. Ал иштери эмес эле, сүйлөгөн сөздөр деле калат деп айтып атпаймынбы, сүйлөгөн сөзүбүздө. Мындай бир нерсе болгон. Энеси үй актап атып, анан чоңоюп калган баласы, бири 16-15ке чыгып калган баласы, тиги чуркап баратып, тиги акиташ салынган чаканы буту менен илип кетет да. Анан энеси ошондо өлүмүңдү көрөйүн, дүмүр, кан кускур деп айтат да. Кан кусуп кал деп ушинтип айтат да. Ошол баласы кана 18, 19, 21ге чыкканда, 21ге чыкканда ашказан жарылып жарасы кан кусуп өлүп калды да. Көрдүңөрбү? Мындай карасаңар болбогон чака аякты сүртүп деле койсо болот да, көрдүңөрбү? Ошо жагдайга, акылынын деңгээлине жараша, өзүнүн жашоосундагы таарынычтары, кайгылары көп болгондо ошондой болуп эмоция иштейт да. Анан ал энеси дагы ал эмоция каяктан келди дебейсиңер, ал тияктан келди да, түпкү жактанчы. Ошо да. Ошондой да. Эми 6-чы аталар. Жетишип атасыңарбы? 32 адам биякта, билесиңер, ден соолук, акча, мамиле, рухтук билим, бийлик, бедел, кан менен өткөн илдеттер, оорулар. Ушул жерде көбүнчө могу кан менен келаткан оорулар. Ошол эле инсульт, сахарный диабет, онкология деген бүт бар. Бул энергиянын оорусу, кубаттын оорусу, касиеттин оорусу. Ошол кан кууп келаткан болот да. Эгер ушул жерде касиет кармалбай калган болсо, касиетти чанган болсо, касиетке кыянаттык кылган болсо, жанын бакпай жанга туура эмес мамиле кылган болсо, акыл менен жашап канча деген нерселер, бийликтин аркасынан чуркаган болсо, атагымды чыгарам деп бала бакырасына кыянаттык кылган болсо, же болбосо тескерисинче ошо балдарын өстүрөйүн деп байлык жыйып, жан дүйнөсүн өстүрчү бир билимдерди айткан болсо, ушунун баары бизде бар. Жети атада жети энеде барбы? Энелер өзүнчө? Жок, чогуу. Чогуу. 7 ата, 7-чи аталар. Буякта 64 адам. Ошул 7-чи аталар бар болгон үчүн биз ушул жашоону улап жашап келатабыз. Аябай өсүп кетти. Ушул жашоодо жашап келатабыз да. Ошол аталар биздин жан болуп ата тектин түзүмүнө келгенден баштап эмне кыймыл кылабыз, кайсыл орунга отурабыз, кайсы жерде төрөлөбүз, кайсы жерден көчүп кетебиз, кайсы жерге көчүп келебиз, биздин жашообузда түш аркылуу, белги аркылуу, аян аркылуу, баян аркылуу каалаган нерселер менен бизге белги берип турат. Бизде ары кылып, бери кылып сууга салган, тери кылган ушу 7-чи аталар. Ушулар биздин ушул жашоодо сен ыйгарымды оордуң каякта экенин көрсөтүш үчүн келгендер. Биздин ата энебиздин тандообузда дагы ушу аталар иштеген. 7-чи аталарыбыз биздин ырыскы чогултканга үйрөтөт. Ырыскыбызды көбөйткөнгө, кут кылып уютканга ушу 7-чи аталар бизге абдан чоң таасир берет. Ататек чоң түзүм деп жана айттым. 98% ааламдын энергиясын аялдар түзөт. Ошондой эле ататектин түзүмүн аялдар түзөт, анткени аялдан аалам жаралат, билесиңер. Эми аялдар ататектин түзүмү качан бузулат? Система рода качан бузулат? Аялдар өзүн билбегенде. Аял өзүн кемсинтип сүйлөсө, менин колуман келбейт, мен байкушмун, мен атаңар өлүп калып, баарыңардын баарын ушинтип көтөрүп келетам. Атаңар кара жерге кирсин, биз башка катын алып кетип калган. Нана деген сөздөр болду. Бүттү, ошол тукумда эмне болот? Кыздар өзүн баалабайт. Эркектерге ишенбейт. Өзүн дайыма бирөөгө теңеп жашап келет. Гүлнур Сатылгановага, Анжелика Джолиге дегендей, ошондой өзүн бирөөгө теңеп жашап келет да. Анан эркектер келсе кыр көрсөтөт, мен өзүм эле бүткөрөм, өзүм эле жазайын, өзүм эле кылам деп эркектерди мынтип түртөт да. Эгер эне өзүн баалабаса.
Мен байкушмун, мен куурадым, ушундан көрө өлүп эле калсам болмок. Силердин көзүңөр жалтырап турса, анан мен кетип калмак белем. Анан мындай дегендей кечке кейип нааразы болгон энеден балдар ошондой. Бул 4 тукумга чейин кетет. Анан балдар кандай болот? Балдар сөзсүз түрдө ичкиликке берилет. Сөзсүз түрдө наркомания ушактан келет. Анан ошол эркек өмүр бою иштей берет. Жакпаса деле иштей берет. Лишь бы үйүнө барбаш керек да. Же болбосо өмүр бою аялдын астында өзүн актап жашайт. Актап жашайт да. Бели бекем эмес. Кылган кызматынын баш аягы жок. Өзүнүн ою менен жашабайт. Дайыма аялдын ою менен жашайт. Эгерде аял өзүнүн ордун билбесе, атага караганда аялдын ата тектин түзүмүндө абдан чоң ролу бар. Абдан чоң ролу бар. Менин эң чоң максатым ушул ата текти иликтөөдөчү. Мен кийин көзүм өткөндөн кийин балдар мен жөнүндө эмне деп эстейт болду экен деген болгон да. Мисалы үчүн мен энем жөнүндө эмне деп эстеп атам. Учурунда мен мама нааразы болгом, анткени кемтиги толтура болгон да. А ойлонуп көрсөм, ал байкуштун нар жактагы программасы толуптур экен да. Куураган экен да, көрсөчү. Ошондон кийин кечир мени дегем. Кечир, мен акым жок экен сени соттогонго. Мен билбептирмин да, мен бирок билип билбей сенин жашооң менен жашап, сенин маселелериңди кайталап атыптырмын да. Атамды көрүп туруп, атам аябай ачуум келчү. Ошон үчүн мен күйөөм менен отношениям болгон эмес, мамилебиз оор болгон. Анан мен түшүндүм да. Мен атама момдай болгон турбайм деп. Тиги менин жолдошумдун өзүнүн ата-энесине болгон нерсеси момдай, анткени ал бакмабалы болгон. Эне дегенди көргөн эмес. Ошон үчүн эне дегени, жеңе деген таарынычы болгон. Ошо энесине таарынычтын баарын менден чыгарган. Энесинен албаган нерсени менден күткөн. А мен болсо атама таарынычтардын баарын тияктан чыгара бергем. Азыр деле жаштарды карасаң, жан, купим вот это дегендер бар го, ошо бүт атасына, энесине нааразы болгондор. А баласы эмне дейт? Что-то сенин маңкына вообще окшошпой койду го дейт го. Ошо да. Ушул мелочь, но это огромная программа, ушунун баары шаблон, бизди убежденияга киргизгендер. Ошон үчүн биздин максатыбыз ата текти аруулантыш керек, жаманын жакшыга айлантыш керек. Кантип? Эгерде ата тек бирөөнүн убалына калган болсо, бирөөнү убалга калтырган болсо, убалга калган адамдарга жардам беришибиз керек. Эгерде малга, жанга кыянаттык кылган болсо, мал баккан адамдарга барып жардам берип, бир олуттуу жардам беришибиз керек, же болбосо мал багышыбыз керек. Шарт болсо. Эгерде өсүмдүккө, сууга кыянаттык кылган болсо, жерди гүлдөткүлө, булак башын ачкыла. Эгерде бирөөнүн жан дүйнөсүн тебелеп көзүнөн жаш агыскан болсо, аялды эркек сыйлабай, эркекти аял сыйлабай жашаган болсо, анда аялдары күйөөсүнөн запкы тартат, балдар аялдын азабын тартат деген. Бул себептүү мыйзам иштейт бул. Ошол себептен кыздарыңар кууруп атабы, күйөөсүнөн өзүңөрдү ойлогула, күйөөңөргө кандай мамиле кылып атасыңар? Же кайненеңерге кандай мамиле кылып атасыңар? Балдарыңар келиниңер менен жакшы жашабай атабы? Ойлонгула. Силердин энеңер өзүнүн кайненесин кабыл алды беле, кайын журтун кабыл алды беле, кыянаттык кылды беле? Ошонун баарын анализ кылгыла, бул жөн эле болбойт. Дети — это трансформационная программа биздики. Биздин болгон нерселерибизди көрсөткөнү келгендер. Биз кандай ата текке жан болуп келсек, алар дагы ошентип ошондой программалар менен келген. Ошол себептен ушунун түбүн түшүнүшүбүз керек да. Анан дагы айта турганым бар болчу, мен айтайын деп атам беле. Иши кылып ата тек бул чоң түзүм да. Анан эң суранаарым, эркектер жоопкерчилик алабы, албайбы, мен өздөрүнө тапшырдым, бирок аялдар көбүнчө аялдар отурабыз. Биз көбүнчө эмени алышыбыз керек, жоопкерчилик. Адам эгерде өзгөрөм десечи, эски эмоцияларды ташташ керек, чыгыш керек. Аларданчы силерди байлап турган, кысып турган. Силер суроо бердиңер беле? Эмне себептен 4 мезгил бар? Эмне себептен 4 стихия бар? Эмне себептен дүйнөдө 4 тарап бар деп суроо бердиңер беле? Мен бергем. Бердиңер беле? Эмне деген жооп келди эле? 4 рождение, жизнь, 4 мезгил, да? Мисалы үчүн кыш, жаз, жай, күз. Жаз деген бул жаңы төрөлгөн баладай. Анан жай жашоо, күз это смерть, зима или смерть, да? Анан заново перерождение. Зима это бардык нерсе уже уктайт. Хорошо. Мындай да ар кимибизге ар кандай ачылат да. Мага мындай болуп ачылган.
Бизде 4 этап, жашоонун 4 этапы бар. Бул балалык, жаштык, бой жеткендик, анан карылык бар. 4. Анан 4 мезгил бар. Кыш. Кыш деген бул ой жүгүртүү, анан талдоо жүргүзүү. Атасыңарбы? Уйкуңар келип атабы? Эгерде ата текте көйгөй бар болсо, уйкуңар келет, ачууңар келет. Түшүнүңөрбү? Стряхнули себя. Ойго батпагыла, азыр анализ кылбай эле койгула, үйгө барып анализ кылгыла, теманы угуп алгыла. Мындай акылыма отуруп көкүрөгүмө сиңсейин деп отургула. Анткени мен иштеген жокмун, силердин ата тегиңер иштеп атат ар бириңердики. Кыш бул деген ой жүгүртүү, анан өзүн өзү талдоо, самоанализ. Жаз деген бул жаралуу. Жай деген бул кеңейүү. Кеңейүү деген сөз жайында отпускага кетип атпайсызбы? Туура эмес. Жайында окуш керек. Иликтениш керек, изилдениш керек, кеңейиш керек. Кенендиктен тереңдикке өткөнгө аракет кылыш керек да. Анан күз бул кой берүү. Болгон эскинин баарын кой берүү. Бул жыл мезгилдери. Жашоонун 4 этабын айтып бердим. Бул балалык, жаштык, бой жеткендик, карылык. Эми бизде 4 тарап бар. Батыш, чыгыш, түндүк, түштүк деген. Неге ушундай аталган? Ойлондуңар беле? Бул мына мисал үчүн жанагы жыл мезгилдерин айтканда силер өзүңөрдү сезип атасыңарбы? Жаңылануу экен да. Мындай турбайбы? Биздин 4 этап жашообузда дагычы ойлонуп атасыңар. Ошол 4 биз жаш болобузбу, бала болобузбу, карган болобузбу, бой жеткен болобузбу? Ошол учурдун өзүнүн акылмандыгы бар. Өзүнүн тазалыгы бар. Ошонун энергиясы иштейт. Бүт внутренний. Мен внутреннийди айтып берип атам азырчы. Эми карасаңар батыш, чыгыш, түштүк деп айтып атабыз, ошонун бүт баары биздин сезимдерибиздин агымдары. Сезимдерибиздин багыттары. Сен бир күнү түштүктөсүң, сезимиңдин агымы бир күнү батыштасың, бир күнү чыгыштасың. Ушундай да, түн ичинде окумуш пландарды коюп алып эле эртең менен тиги күйөөң настроениең болсо вообще башка пландар болуп кетет го. Ошондой эле ушунун бүт баары тең биздин, то есть ааламда жаңылыштык жок. Биз ааламдан өзүбүздү бөлүп карабашыбыз керек. Биз бир бүтүнбүз. Биз адамбыз деп бөлүнбөшүбүз керек. Биз ааламбыз. Көчөдө эле манаста айтылды го, биз кичик космоспуз депчи. Ошондой эле ушунун баары биз. 4 деген сан бул биздин жашообуздагы багытыбыздын саны, ачкычы. Эгер 4 деген санды түшүнүп алсаңар, космостун ачкычы бул. Жакшылап түшүнсөңөрчү. Ошондой эле ошол биздин тараптардагы багыт, биздин ички дүйнөбүздөгү энергиялардын агымы, сезимдерибиздин багыттары. Анан бизде эмне бар? Жер бар, суу бар, от бар, анан аба бар. 4 стихия бар го. Жер бул биздин денебиз, биздин сөбөктөрүбүздүн түзүлүшү. Азыр не отдельно смотрите, огонь тигиндей депчи. Вот внутренне посмотрите. Это мы. Ошол эме жер болсо биздин деген денебиз, биздин сөбөктөрүбүздүн түзүлүшү. Суу болсо биздин сезимдерибиз. Биздин кабыл алуубуз. От биздин чечимдерибиз. Биздин максаттарыбыз. Аба болсо биздин дух. Биздин дем. Дем алып атпайбызбы? Дем алган сайын ошол 4 стихия бири-бирине мынтип журулушуп, алмашып, орун алмашып, ушинтип иштеп турат. Бул биздин внутреннее наше состояние. Биздин ички акыбалыбыз. Ушинтип иштейт. То есть алам бизди өзүнөн бөлүп карабайт, биз бөлүп карайбыз. Азыр учур келди, биз ошол бүтүндүккө келгенгечи. Бизде 4 тело бар. 4 интеллектуалдык эмебиз бар. 4 структура бар дегендей. Адам мындай да. Адам бул мындай күзгүбүз да, күзгү. Мисалы үчүн ай бул күзгү да, отражение. Ошондой эле да.
күндүн отражениеси болуп атпайбы? Эгерде күн жарык болуп, сонун болуп, тийип, укмуш болуп бүгүн сонун болсо, түн ичинде айды карасаңар, асман ачык болот, ай жапжарык болот. Анткени күн деген эркек, ай деген аял. Ушул себептен, то есть жаратылыш менен шайкештикте жашап деген ушул да. Биз жаратылыш болуп атпайбызбы? Жаратман болуп атпайбызбы? Ошол себептен өзүбүздү бөлүп карабашыбыз керек. Ата тек дагы ошол биз. Биз ата текпиз, ата тек бизбиз. Түшүндү? Ровно бир саат болуп турат. От деген бул биздин максаттарыбыз, чечимдерибиз. Барбы суроо? Бул тема узак кете берет. Бүгүн ушул сиңсин силерге. Анткени силер үйгө барып сөзсүз ой жүгүртөсүңөр. Анан менде ушул нерселерди камтыш үчүн, ушуларды бир бүтүндүккө алып келип жашаш, мындай алып кетиш үчүнчү менде килейген сабактар бар. Ой деген эмне? Акыл деген эмне? Сезим деген эмне? Негиз деген эмне? Жан дүйнө деген эмне? Анан кыргыздагы баалуулуктар, сенин өзүңдөгү баалуулуктар деген темалар бар. Эгерде кааласаңар, өт десеңер өтүп берем. Анткени көбүнчө өз билбейбиз, биз батыштын ой толгоосу менен что такое мысль дегенди Диспензени окуйсуңар. Туурабы? А кыргыздар башкача ойлонот. Ой деген каяктан келип чыгат? Ойдун эмне түрлөрү канча? Ой деген толтура. Ойгон ой бар, ойлонткон ойлор бар, өзөктүү ой бар, жүгүртүү деген бар, толтура. Ошондой эле сөз деген бар. Сөздүн куту, сөздүн наркы, сөздүн кубаты, таасири толтура сөз деген. Биз болсо бир эле сөздү сүйлөп ал таасирдүү сүйлөп атабы, маанилүү сүйлөп атабы, нарктуу сүйлөп атабы, түшүнбөй эле сүйлөп атпайбызбы? А кыргыз биздин ата бабалар ар биринин учуруна жараша сүйлөгөн. Сөз деген тема бар. Бул вообще нескончаемый поток. Сабак. Анан биз билебиз, бизде 3 дүйнө бар экен, акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө. Кайсынысы кайсы жерде турат? Эмнеге жооп берет? Жандын түрлөрү, акылдын түрлөрү, сезимдин түрлөрү деген бар. Ушундай нерселер бар. Эгер кааласаңар, ошол сабактарды өткөнгө баланы урушуп атканда араганда чыгып кетип атпайбы, мен аял баласын ал каргайын деген жок да. Мисалы балам ошондой айып алды дейт. Анан ошол сөзүңдү кайра артка алыш үчүн эмне кылсаң? Сен ошол учурда адам бат ойлонбойт. Бат ойлонбойт. Мындайда бул көмүскө аң сезим дегенчи, жана подсознанияда килейген биздин программа бар. ДНК дегенди билесиң да, биздин жашообуздагы сандык программабыз. Ошол ДНКда сенин атаңды, ненеңдин чоң ата балеке тактагынын баарынын бүт архив. Анан ошол архивдеги учурда чоң энең бир нерсеге ачуусу келген болсочу, сен ушул учурда балаңа ачууң келди, ошол иштейт. Ошол чыгат. Ошондо түшүн да, бул менминби? Же мен эмесминби дегенчи. То есть мындайда самоанализ дегенчи, мындай күнүңкүсүң күнүнө сен эмне жөнүндө ойлонуп атасың, эмне жөнүндө сүйлөнүп атасың? Себеби ой сөз аркылуу билинет. Ойду сен сөз менен билдиресиң, а сөздү сен кыймыл менен жасайсың. Ошол себептен эмнени ойлонуп атасың, эмнени сүйлөп атасың, эмне жөнүндө каяка кыймыл кылып атасың, кылыш керек да, ошол анализ кылыш керек. Анан кээ бирлер бар, мен кечке ушуну талдай берип чарчап кетет экенмин дечи. Жумшак, учурга байланыштуу гана. Силер түшүнсөңөр, Кудай бул деген ой да, мысль. Бирок ошол ойдун аркасында замысыл бар да, замыслдын ар жагында организующая мысль деген бар да. Ошол организующий уюштурган ойчу тиги эжемден келет да, тиги сандыктан. Анан ал келип туруп сага айтат да, үмүт, давай дейт да. Анан сен ошондо 30га чейин сана. Эринбей, секунд, 30 секунд, 1, 2, 3 деп. Сана, ошондо тиги калат. Ошондо мо сөздү сүйлөйсүң, мысльди сүйлөйсүң да. Биз антпейбиз да.
Биз тим эле жооп беришибиз керек да азыр элечи. Жанагы жан дүйнө тынчтыкка келүү дегенчи сен эмнеге көңүл бөлүп атасың, эмнеге реагируешь, да? Реакцияң эмнеде? Сен биз болбогон нерсеге реакция кылабыз. Байкайсың? Мисалы чачыкка мындай. Беспорядок. Эми карасаң, жөнөкөй эле кыргыздын эмесин албай эле азыркы современный психология менен айтканда, үйгө чачыкка көңүл бурса, демек оюң чачыкта. А биз ошол боштукту ошо менен толтурабыз да. Сага Кудай айтып атат, ай үмүт оюңду ирет десеңчи, десе сен үйдү ирет деп атпайсыңбы? Бул иштейт, мен ошондой болгом. Мен ошондой болгом. Эмне үчүн адам бул жашоодо өзүнүн ордун таппайт, Анткени жасап аткан иши өзүнүкү эмес. Эме ойлоп аткан ою эмне экенин билбейт. Сүйлөп аткан сөзүн билбейт. Кыймылы, багыты каякта экенин билбейт. Ошон үчүн бир бүтүндүккө келбейт да. Акылың бирди айтат, жан дүйнөң башканы каалайт, денең башканы кылат. Мисалы үчүн эртең менен ойгонгондо үмүт, жаның айтат да, алтыным бүгүн эс алчы десе, акылың айтат да, жумуштан ыргытып ет, сен акчаны таппайсың дейт да. Ушинтип айтат да. Анан бул байкуш менин эмесин эметип алып, анан бул баргысы келбесе дагы монтип дене кетет да. Ушинтипчи. А дене жан кыйналганда дене аркылуу берилет. Дене аркылуу берилет. Анан кантип айтмак элесиң, жан. Ошол себептен жанагы дүйнө жүзүндөгү медитацияга эметип аткандарчы, акылын башкара албагандар, тартипке келдир, ойлорун токтото албагандар. Ошондой да, эми биз деген ааламдын кичинекей бөлүкчөсү болуп, микрокосмос болуп атсак, ошого кантип кудуретибиз жетпейт дейт. Ал деген жөн гана жоопкерчилик алыш керек. Жоопкерчилик алыш керек да. Ай, мен деген Кудай, мен декен, мен Кудай да экен. Кудай ушундай сүйүп жарап турай, мен эмне тетик адам жөнүндө жаман ойлоймун. Ай, ошо точно мен менен. Ошол аркылуу мага айтып атат деп түшүнүш керек да. Деп анан мисалы үчүн бүгүн деле силер келгенде бирөөңөрдүн чоң атаңар, бирөөңөрдүн тай атаңар, бирөөңөрдүн тай экениңе, бирөөңөрдүн 17-атаңар келип эчип келди да силердичи, Демек ошол суроону чечишиңер керек болчу да. Көкүрөктө багып жүргөн. Ошол да ар бир нерсечи маанилүү. Бирок ошого көңүл бөлүп кечке турбалуу эмес. Сен түшүнүшүң керек, бул жагдай мындай турат. Мисалы үчүн биз үй жыйнаганда кантчинебиз? Ай бала, ал ичти жууп кетпейсиң деп моундай нерв болуп. Көчө эле жубадым беле могу көйнөгүңдү деп. Антпеш керек да. Сен ойло да, бул разрушающий экенинчи. А зачем сен ошол энергияны каяктан аласың? Ошол себептен, балам, жакшы, убактың болсо тени жууп кете кой. Деп эле жумшак эле да. Теги кирди болсо, сен жууган жоксуң, стиральный жууп атат, башыңды оорутпай эле барып туруп порошок салып коюп кетип кал, реакция кылба. То есть бул мындай бытовой түшүндүрүп атам да. Бул бияк ошентип жашашыбыз керек азырчы. То есть тунуу деген сен ар секунд сайын сүкүттө болушуң керек. Сүкүттө болушуң. Если бир нерсеге реакция кылдыңбы, демек сенде ошол разрушать эткен нерсе бар, ошону иштеп чыгышың керек. Анан мен айтып атпаймынбы, көп адамдар, менин атам моунду болгон турбайбы, энем моунду болгон турбайбы деп. Силер деген ушинткени үчүн мен байкуш болуп атыптырмын да, мага сүйүү берген эмес турбайсыңарбы дегенчи, туура эмес. Сен бер сүйүүнү, үйрөнгүнүң сүйүү бергенди. Мен мээримге толойын, сүйүүгө толойын, жүрөгүм Кудайдын нуруна толсун, жан дүйнөм көрккө толсун, көркөмдүү болсун. Мен ар дайым кубаттуу болоюн, жарык чачкан адам болоюн. Мен жаңыланып өзүмө жагымдуу болсун, жашоомдун нугун өзгөртөйүн. Мен атам менен энеме ыраазымын, ушул жашоо менен дүйнөнү көрсөтүп койгонуна. Ыраазымын. Мен ата текке ыраазымын, ушул сабакты угузуп атканына. Демек мен ата тек тандаган адам экенмин да. Бул жашоого ата тектин жарыгын улаганы келген экенмин да. Урбак деген сөз, урууну бак, улууну бак, менин багымсың деген сөз. Анткени ата текте биз бутактарыбыз да, биздин балдарыбыз жалбырактары дегендей. Тамырга суу куймайынча бак бүрдөбөйт. Биз ошентип куурадык да. Анан эмне болду? Бизге деген толтура убежденияларды киргизди да. Асандын кызы экономист болду. Үсөндүн баласы деген юрист болду депчи. А биякта көкүрөктө ата тектен өтүп келаткан Кудай берген бир өнөрлөр бар. Анан адам ошол эмеге акча деле таап атасың, бизнес деле жасап атасың. Бирок эмнегедир жан дүйнө толбой аткан, себеби жан дүйнө башкага өзүнүн кызматы бар да. Ошон үчүн суицид болот, динге берилип кетишет, мамлекетин ташташат, ичкиликке берилет, толтура эле.
А жан болсо кыйкырып атат. Менга берген депчи. А Кудай биздин ата текти байкасаңар гениальный люди. Бактылуу анан таалайлуу болсун деп айткан. Эмнеге? Причем тут бак турса таалайдын эмне кереги бар деген бар эмеспи? Мен суроо салгам. Бак дегенчи бактылуу бол деген учуруң, таалай деген келечегиң. Ошол себептен азыр дагы, келечекте дагы бол бактылуу деген. Эмеси кыргыздар ар бир биздин ата тек ар бир сөзгө маани салып сүйлөгөн, жөн эле эмес. Азыр байкап атасыңар, тойго барганда 2 жаш бактылуу болсун. Эмдиги жылы Чошодойго келелик, Бештойго келелик дешет го, Биздин аталар эч качан анткен эмес. Урбак дегенчи алар үчүн ушундай нерсе болгон, ошон үчүн жек жаатын сурап, учугун улаган, тектүү жерден кыз алган, анан бала сураганда, о жараткан Кудай, өзүңдүн гана каалооң менен, тилегиң менен биздин учуубузду улай турган урпак бере көр деп тиленишкен. А биздики азыр балалуу болом деген эмне чай ичесиң дегендей эле болуп калбады. Чын биз маани бербей калдык да, маани бербей калдык. Ишенесиңерби? Менин балдарым башында ушундай нерселерди айтканда, эмне эле шаман болуп атасың деген. Кийин ар биринин мен айтканы башынан өттү да, азыр кадимкидей бир иш жазар да, ата бата бериңизчи, мама тилек айтып коюңузчу дейт апа депчи. Же болбосо үйгө келгенде билишет, биз дайыма тилек менен бата кылабыз, баарын сурашат. Менде момундай маселе болуп атат, ошону кантип чечем? Мен кантейин деп сурашат да, а мурун антчы эмес. Айта берсең түшүнөт, айта берсең түшүнөт. Санжыраны айтыш керек. Санжыра деген список жазып ал эмес. Санжыра деген ата тегиңдин басып өткөн жолунун тарыхы. Санжыра дейт. Ошол санжыраны санжыргага айлантпайлыбы? Биз аруулаганы келгенбиз. Аруулайлык. Аруулайт деген эмне? Разычылык билдирүү. Силерден эчтеке требовать эткен жок. Разы болгула, ошонун учугун улуп, 6 саныңар аман, 12 үчөңөр бүтүн экен. Силерге толтура возможностьтар түзүп берип атат. В данном случае мага дагы. Ошол себептен биз азыркы учурда биз качан жаңы доордун инсаны болобуз? Өзөккө кайтканда. Өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, өзүбүздүн дилибиз менен жашап, өзүбүздүн салт санабыз менен жашамайынча, биз өзгөрбөйбүз. Себеби эмне үчүн кыргыз ушул заманга чейин сакталып келди? Кудайдын 7 эле мыйзамын аткарган. Жөп-жөнөкөй. Мисалы үчүн азыр окумуштуулар 154 миллион эмени миллион да. Жаныбардын түрүн табышты. Эми ойлогулачы Кудайдын кудуретин. Ошончо жаныбарга өзүнүн эрежесин, денесин, жашоо шартын түзүп берип атпайбы? Чиркейди деле байкасаңар, конкретно жумуш жасап туруп кетет да. Каныңарды соруп туруп, алдагы жөн эле келген жок да, ойготойн деп соруп атат да силер. Эми карасаңар, өзүнүн шарты бар. Ошондой эле ар бир улуттун өзүнүн тили бар, дили бар, жашоо шарты бар, салт санасы бар. Мисалы үчүн эскиме болсо араб болбойт да. Туурабы? Ойлоңгула тереңирээк. Биз кайда баратканыбыздычы? Бул биринчи закон. Экинчи мыйзам болсо, биз 35 000 жылдын ичинде адамзат жупташуу менен жашаган үчүн сакталып келатабыз. Жупташкан үчүн. Жупташуу качан башталган? Лемур цивилизациясында башталган. Ойлоп көргүлө, бизден мурун атланттар болчу, андан мурун лемурлар болчу. Демек биз кандай древнийбиз, келатабыз да, өлбөй элечи. Ошол нерселерди аталар билген. Ошол себептен жупташуу болгон үчүн сен манапсыңбы, сен кулсуңбу, бирдейбиз деген. Төртүнчү закону, мыйзам. Үчүнчү мыйзам. Үчүнчү мыйзам деген эме болгон. Мен чымындарды жек көрчүмүн да. Баарыбыз да эле. Укмуш өлтүрөт элем. Мен ушул мыйзамды түшүнгөндөн чымын өлтүрбөй калгам. Анткени айтылган аякта, сен жан бердиңби? Сен жан алганга акың жок деген да. Ошол себептен мен чымынды өлтүрбөй калгам. Себеби бул дагы мыйзамды бузган болуп эсептелинет экен. Ошон үчүн бейбача жан кыйылган эмес. Даже жанагы биздин айларыбыздын аттары деле ошондой болуп атпайбы? Жалган Куран дегендерчи, ошо көрдүңөрбү? Жаратылышка кыянаттык кылбай жасашканда,
жөн эле бейбача кумурсканын немелерин тебелеп анан бакты сындыра берген эмес да, жаратылыш менен шайкеш жашашкан, алуу берүү мыйзамын туура аткарган, таразаны тең кармашкан, акыйкатты таанып жашаган биздин ата тек. Эмнеге биз анте албайбыз? Кайра кайтышыбыз керек, ошого келишибиз керек. Андан кийинки мыйзамы теңирге баардыгы тең деген. Теңдиги бузулса, кыянатка каласың деген да. Мисалы үчүн, койчу ушуну. Барсынчы ошо, мен аны менен катышпайм. Ал деген баягында 5 миң сом эле алып келген деген. Азыркы замандын тилинде айтып атам да, биз акылыбыз жок антип айтканга. Жакында бир эме болду, өзүмдүн тажрыйбамдан айтып берейин. Ортончо агам 60ка чыкты да. Анан талаш жаралып атат да, ким эмне алып барат депчи. Мен айттым, мен өзүмдүн белегим бар, ошондо эле алып барам депчи. Жок, биз момча беришибиз керек, ушундай кылышыбыз керек. Анан бардык, ар ким өзүнүкүн берди. Чоңдору чоңдой, кичинеси кичинедей кылып берди да. Анан калуу тилек айтып отурганда мен айттым, байкемечи, айтып атпайм. Ал менден 3 жаш улуу да. Билесизби, кичинекей кезде момпосу уурдайбыз деп сервантты кулатып алганбыз экөөбүз. Ошол күн үчүн мен сизди жакшы көрөм дедим да. Ошол сезимдер үчүн мен сизди жакшы көрөм. Улуу агам айттым да, мени саркү деп мойнуңузга көтөрчү элеңиз эркелетип, ошон үчүн жакшы көрөм сизди дедим. Эжеме айттым, сен базада иштеп жүргөндө мага аптапак гольфа менен кызыл тапчыкка сатып келгенсиң. Ошол сезим үчүн жакшы көрөм мен сени. Ар бир тууганымдын менин ичимде, балалык ички дүйнөмдө калган жакшы сезимдер бар. Мен ошон үчүн силерди жакшы көрөм. А силер эмне үчүн ушундай акча менен сезимиңерди бөлүшөсүңөр дедим да. Мындан ары ушундай акча менен кылган мамиле токтолсун дедим да. Мен ошого каршымын дедим. Себеби балалык деген бир кандан жаралганбыз, бир энеден, бир атадан жаралганбыз. Мейли мүнөзүбүз ар кандай болгону менен, бирок биз бир канданбыз. Бизди болбогон материалдык дүйнөдөгү бир нерселер чек коюп, ошо балалыкка аруу сезимдерди өчүргөнгө акыбыз жок биздикичи. Туурабы? Ошол себептен ар бирибиз ушундайбыз. Сиз деген менсиз, мен деген сизмин. Эч качан бирибизди бөлүп, бирибизди жарып, бирибизге мындай бир нерселерди койгонго акыбыз жок. Биздин ата тек ошентип жашаган. Андан кийинки мыйзамы болсо, эч качан кесир кылган эмес. Кесир кылган эмес. Ашыкча нерсе жыйнаган эмес. Анткени анын убал сообу бар деген. Кудайдын каарына калып калабыз деген. Ошону эч качан мындай эмени жөн эле мен кичинекесимде билем, мен энем айтчу. Алдыңа кетип калайын, алды суунун сурагы жаман болот ай. Дечү да. Ошондой ашыкча нерселерди жазашкан эмес. Жазашкан эмес. Анан жетинчиси ар дайым акыйкат бар деген. Жазаган ишиңдин кайтарымы бар деген. Эч качан кыянаттык кылба эч нерсеге деген. Эч нерсеге кыянаттык кылба. Ар бир жан Кудай үчүн ыйык деген. Адам менен адам болот деген. Иттин ээси болсо да бөрүнүн теңири бар деген. Маанисин түшүнөсүңөрбү? Иттин ээси болсо да бөрүнүн теңири бар деген. Түшүнбөйсүңөрбү? Түшүнүңөрбү? Ошентип жашаган да биздикилер. А эмне үчүн биз азыр ушинтип жашай албайбыз? Убакыт келди. Давайте ушу өзүбүздүккө кайталык. Өзүбүздүн тилибизге өзүбүздүн. Мына макал деген эле сөз, нак акыл деген сөз да. Макал деген. Өлбөй, өчпөй эле келип атпайбы? Азыр эле макал менен сүйлөп атпайбы? Ошо да биздин терең акылдардын баары ошо ата-бабалардын данышмандыгында. Эч нерсени эч жактан издебей эле коюшубуз керек. Өзүбүздө бар. Батыштын психологиясын окубай эле койгула, силерде бар анын баары. Ошол эле цифрологияң бизде санчы, сынчы деген болгон, жан илимин эч эле билген биздин ата тек. Кайтпайлыбы? Кайрылмалычы ушуга, тереңирээк. Ан үчүн биз биринчи тамырда уланталып, ыраазычылык билдирип күнүңкүсүн. Сен ошол ата-бабанын урпагы экенине сүйүнүп, учуулап атканыңа сүйүнүп, анан килейген ата текти түзгөн кыргыз эл үчүн ыраазы болуп жашайлык да. Туурабы? Суроо барбы да? Ата тек кандай белги берет? Анан сиз ошо белгилер менен кантип иштейсиз ошо? Мындай да. Эч жакка барбай эле, жана жан дүйнө тынчтыкка келет го, Мен мындай практика жасайм да. Тынч отуруп эле, өзүм бир комнатага кирип эле, тынч отуруп эле. Мисалы үчүн оюң чаржайыт болуп атабы, бирдемеге сарсана тартып атасыңбы? Ошол
ошол нерседен чыгыш үчүн жөн эле тынчтыкка келтирип 3 жолу мына. Мен бармын. Мен бармын. Только ичиңерден айтасыңар да, мунучу. 3 жолу ушул тереңден кайра чыгарасың, мен бармын деп. Анан тынч отурсаңар, бир 5 мүнөттөн кийин өзүңөргө сезим келет. Туюм ачылат кадимкидейчи, ошол суроого жооп табылат. Мен звонт этем, же китеп тачасыңар, белги берет. Анан бияка суроо салганда так кыска суроо салганды үйрөнгүлө. Жооп кайтат. Антип эле болсун эмес, болот. Мен башыман өткөн. Түшүнгүлө. Отуруп эле же болбосо айта албасаңар, А4 алгыла, жазгыла. Жараткан Кудай ушул катты сага жазып атам. Чын, ушул катты сага жазып атам. Өзүңдүн кереметиң менен, каалооң менен, ушу ата тегимдин батасы менен мен Зейнепте момундай бир маселе болуп атат. Ошону мен чечкенге мага багыт берип койчу, мен разымын сага деп. Жазсаңар, багыт берилет. Мен карыздан ушинтип кутулгам. Чын. Анан карыз деген толтур акча эмес, 30 эле миң болчу. Анан мына байкасаңар, биринчи биз турабыз, бир деген сан кыргыздарда эмне? Биригүү деген сөз. Ата менен, аалам менен, жер менен бүт биригүү. Биз демек бириктирүүчүбүз да, Экинчиси, атени 2 деген сан эмне? Карама каршылыкты туташтыруу деген сөз. Атени байкасаңар, карама каршылыкты туташтыруу, жаман менен жакшыны, оор менен жеңилди. Үчүнчү деген кыргыздар өмүр бою үчүлтүк мыйзам менен жашаган. Ал эмне? Сенин акылың, денең, кыймылың, же болбосо жан дүйнөң, акылың, сезимиң дегендейчи. Манас, Семетей, Сейтек дегендей эле да. Үчүлтүк мыйзам. 3 деген. Демек биздин чоң аталарыбыз эмне? Ар дайым периштелердин кызматы берип бизге үчүлтүк мыйзамды тең кармап, төрөлүү, жашоо, өлүү деген бар экенин түшүндүрүп жатыр. 4-үнчү, 4 тарабың төп болсун. Өтүмдүү иш кылгын, өткүлүктүү иш кылгының деп 4-үнчү аталар. 5 деген бешениң ачылсын, иштериң иреттелсин деп атат. 6 деген ааламдык күчтөр менен бириккиниң, ооматыңды өзүңө кайтаргын деп атат. 7 деген жетилүү, жеткиликтүү иш кылгының деп атат. 8 деген сезимиңди ойгот деп атат. 9 деген топтуу иш кыл деп атат. Биздин ата тек ушинтип белги берет бизге. Ар бири саны менен өзүнчө берет. Көрдүңөрбү? Бул бияк кырынан да карасаңар болот. Бул көп нерсени камтыйт. Мен силерге бир эле беткей түшүндүрүп атпаймынбы? Мындай башыңарга оор болуп кетпесин депчи. Анткени бул жаңы маалыматтар силер үчүн кыйын болуп кетет болуш керек деп ойлонуп атам. Ошол себептен ар бир нерсенин өзүнүн оорду бар да. Анан ата тектен белги бергенде эң биринчи класс түш. Түштөн чоң белги берилет. Бирок биз акыркы күн жылдар баш эле биз түштү карабай калдык. Түштү караш керек. Түш бул чоң белги. Ата тектен келген белги. Мисал үчүн сени түш өткөн бир суроо болуп атабы? Ошону сөзсүз түрдө түш аркылуу берет сага. Мисал үчүн деген аян түш башка. Күнүмдүк түш бар да, аян деген таптакыр башкача. Мындайда 3:30-дан 5-ке чейин жан кетет экенин билесиңер, Ошон үчүн медитацияга турушат, ошон үчүн тахажжудка турушат, билесиңер. Мындайда могу күндүн ичинде эмнеге сенин көңүлүң бурулду, эмне маселеге кечке. Сен тамак жасап, иштеп жүрөрсүң, бирок бир нерсеге дайым көңүлүң бир немеге бурулуп турду. Ошол маселени түн ичинде чечет. Түн ичинде чечилет. Ошол ой көп. Ой өтө көп. Ошондо түш эметпейт. Мисал үчүн даже жатардачы, жараткан Кудай мен түн уйку абалында өсүүдө болоюн. Жаным тынчтыкка келсин. Менин аң сезимим өссүн. Акылым тереңдесин. Ушу уйку абалында мен өсүүдө болоюн деп жаткылачы. Силерге белги берет кайсы жерден өсүшүңөр керек экен. Белги берет. Биз деген байкабайбыз да белгини. Байкабайбыз. Даже сандар, саатты карасаңар, эмени карасаңар, мындайда эгерде кечип калбадымбы, ошока жетишпей калбадымбы десеңерчи, деп жүрөсүңөрбү? Силер шашып жашайсыңар. Шашып жашайсыңар. Эгерде ушундан куржалак калдым, ушул успехти же удача же шансты кармай албай калдым десеңер, демек силер өзүңөрдү күнөөлөп жашайсыңар. А эгерде бардыгы сонун болот алдыда деп жашасаңарчы, анда силер эмеде сарсанада жашайсыңар.
менде бардығы өзүнүн ордунда иретиңдеп турат деп жашаш керек. Силер билесиңер да, что өткөн деген жок, келечек деген жок, бир гана учур, үчөө тең бир мезгилде жашайбыз. Меники бардығы өз ордунда, өз иретинде. Иретти биз бузабыз да. Болбой элек нерсеге сарсана болуп, кетип калган нерсени кайрылып алып эле кайгырып, ушундай да. Азыр биз башкача ой толгойго өтүшүбүз керек. Антменче биз 26-жыл деген бүтөт. Ошол себептен азыр жанды уккан, жандын сабагын көбүрөөк алыш керек, ата тектин билимдерин көбүрөөк алыш керек, ошол эле макалдарга, ошол эле лакаптарга кайрылыш керек, манас угуш керек, манасты сөзсүз угуш керек. Анткени манас деген көкүрөктөгү улуу аң сезимди ойгонсун, мендеги улуу аң сезим ойгонсун. Манас, 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 керемет, керемет, керемет деп тилениш керек азыр. Манас деген кишини элестетип албай, улуу аң сезимди. Ошондой. Рахмат көңүл бурганыңарга. Бүгүнкү сабак ушул.